Жол бул мамлекеттин жүзү, өлкөнүн кан тамыры. Акыркы жылдары бул тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, бир кезде капиталдык оңдоого суусап турган жолдор учурда оңдолуп кеңейтилүүдө. Бул иштер айдоочулар үчүн убактылуу ыңгайсыздык жаратканы менен, келечекте шаарлар менен аймактардын ортосундагы каттамды жеңилдетери талашсыз. Эми жолду курууга кайсы жылы канча каражат бөлүнүп, канча чакырымдан жол жасалып турганын талдап көрөлү. Маселен, 2018-жылы 500 чакырымдан ашык жол оңдолуп, 10 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнсө, 2020-жылы пандемия учурунда аткарылган жумуштардын жалпы көлөмү болгону 314 чакырымды түзүп, ага 7 миллиард сомдон ашык каражат сарпталган. Ал эми 2022-жылдан тарта өсүү тенденциясы байкалып, 600 чакырымдан ашык жол оңдолгон. Каржылоонун суммасы 16 миллиард сомдон ашкан. 2024-жылы 802 чакырым жолго асфальт төшөлсө, 2025-жылга 1152 чакырым жол оңдоо пландалууда. Ушул тапта анын 665 чакырым жолуна асфальт басылды. Бул жылы каржылоонун суммасы 27 миллиард сомго жетти. Жол тармагындагы каржылык колдоонун көбөйүшү бул өлкөнүн бюджетинен көз каранды. Буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров да жолдорду мамлекет өзү кура турганын жана буга бюджеттин күчү жетерин билдирген эле. Кудай буйруса келечекте ар бир айылга чейин асфальт басабыз. Күчүбүз да бюджетибиз да жетет. Эми учурда мамлекеттин эсебинен салынып жаткан жолдорду тизмектейли. Бишкек-Кан-Токмок автожолу жалпы узундугу 3 чакырымдан ашат. Учурда бул жолго асфальттын биринчи катмарын төшөө иштери уланууда. Бишкек-Гүнту-Шопоков жолу узундугу 12 чакырымды түзөт. Жол 4 тилкелүү болуп, долбоор боюнча кыйылган бактардын ордуна 2ден дарак отургузулат. Лебединовка Геспеш жолундагы 5 чакырымдан ашык жол оңдолууда. Андагы 2 тилкелүү жол 4 тилкелүү болуп кеңейтилет. Арашан-Чуңгурчак автожолунун 22 чакырымы асфальтталып, Чуңгурчак эс алуу борборуна бараткан жол оңдолот. Учурда Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автожолу да оңдолууда. Узундугу 141 чакырымдан ашат. Алабука Жаңы базар Кировка автожолу узундугу 100 чакырымды түзөт. Учурда анын 51 чакырымынын алдыңкы, ал эми 47 чакырымынын үстүңкү катмарына асфальт төшөлүп бүтүп, биринчи этабы жыйынтыкталды. Калган тилкелеринде жер негизин даярдоо, суу өтүүчү түтүктөрдү орнотуу, жол четин бекемдөө иштери аткарылууда. Нарын-Баетов автожолунун 8-13 чакырым аралыгында асфальттын биринчи катмары өттү. Ал эми капиталдык салымдар беренесинен жасалып жаткан Нарын шаарынын ички Ленин көчөсүнүн узундугу 9 чакырымды түзөт. Азыркы учурда асфальт төшөөгө даярдык иштери жүрүп жатат. Өзгөн Мырзаке Каракулжа жолунун курулушу уланууда. Учурда 34 чакырым жолго асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүтүп, долбоордо каралган жарыктандыруу, тротуар жана суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Базар Коргон Арсланбап автожолунун жалпы узундугу 13 чакырымды түзөт. Титулдук тизмеде каралган 5 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Ал эми капиталдык салымдардын эсебинен каралган 8 чакырым жолдун негизи даярдалууда. Аксы районундагы Кара Жыгач Сары Челек жолунда жер жумуштары жүргүзүлүп жатат. Ал эми Кызыл Таш Зардала автожолунун 6,5 чакырымына асфальт басуу жана көпүрө куруу иштери жүргүзүлүүдө. Баткен районундагы Тамдык Ишемиш жолу боюнча долбоорлоо иши жүрүп жатат. Анын жалпы узундугу 35 чакырымды түзөт. Эми өлкө башчынын тапшырмасы менен эгемендик жылдардан бери оңдолбой, кууштуу эсептелген улуттук маанидеги Барскон Бедел жолун куруу да башталды. Улуттук маанидеги Барскон Бедел автожолунун курулушунун башталышына уруксат берүүңүздү өтүнөмүн. Уруксат берем, баштагыла. Соңку жылдары бул тармакта жасалып жаткан мындай иштер өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн ачууга өбөлгө түзөт.